үй бүлөнү сел алып кете жаздаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Аксынын Морбулак айылынын тургуну аялы 3 баласы менен унаада бара жаткан. Ошол маалда жолду сел алып, Жигули өчүп калган. Будай жалгап үй бүлө мүчөлөрү чыгып кетүүгө үлгүрүп, унааны сел агызып кеткен. Суу аябай чоң өлчөмдө келип атат. Анткени бүт жакта жамгыр, эртеден бери жамгыр жаап атат. Азыр Шалдыбарга бир жерге сел түштү, ошого баратабыз. Машина өтө албай калды. Барып көрөбүз. Карагамыз айыл аймагы, Кара Суу дарыясы. Жогу Ири Булуң айылына өтүүчү. Нар жакта бир 13 турак үй бар. Ошого өтүүчү Кара Суу дарыясына көпүрө. Чоң жыгач келип жана туруп калыптыр. Азыр учурда көпүрөнүн абалы жакшы. Май, Шалдыбардагы сел. Достор, көрүп атканыңыздардай. Азыр грейдер 10 мүнөт мурун бул жерди сүрдү. 1-2 машина өттү, кайра эле суу ойноп салды дагы. Кайра машина өтө албай турган болуп калды тугандар. Секин акырындан жеп атат. Тура бекер экен? Айыл башчылар ушул жерде тугандар. Ушул жерде негизи бир нерсе кылса болмок экен. Дептобуз Перовал Талашу 11 май 2026 жыл саат эртең 6:38 өтүп, учурда Певашта кар жаап кол менен патыс коюп атабыз. Жыл 11 май Сусамыр Тараз Муна жолу өтпөк ашуусу туз гумарлашпай чачып баратабыз. Батып көчө жүрүп баратат. Жол ачык, каттан бар. Ассаламу алейкум туугандар. Зарды ишиңер болбосо жолго чыкпай эле койгула. Кара Көлдөн Ташкөмүрдү көздөй келатканда Разан Сай айылына жетпей көчкү түшүп 2 сааттан бери жол тыгынында турабыз. Майдын ортосунда кар жааюу. Кыргыз гидромет 11 майдан 17 майга чейинки аба ырайынын божомолун таратты. Ага ылайык дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү жаан-чачын жаап, айрым аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Ал эми 13-15 май күндөрү күн ачык болот. Анткени менен жуманын аягында күндүн көзү бузулуп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы чүй менен таласта 27, түндүк аймактарда 26, ал эми түштүк жергесинде 33 градуска чейин жылыйт. 11 май 2026 жыл. Пост туннель. Туннелдин түндүк түштүк тарабына кар жаап жатат. Акыбал тынч. Эч кандай тыгым жок. Кызматта келген Алиев Кулматулла. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Уулум Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $5,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан уулум Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, энени жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта, баса албайт.
мектепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кылып кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун. Ташиевти күндө мактап чыгып аткан пабликтер вообще жок болуп кетти го. Кээ бирлери уже наоборот жамандап чыга баштады. Маскалары чечилип калды уже. А кээ бирлери вообще Ташиев кетти, кайта мактап чыга бербегилечи дейт. Ташиевти унуткула дегендей. Ташиев унутулбайт вообще. Наоборот, эми эске алынат Ташиев. Кылган жакшы иштерин пока айта элекпиз, эми айтабыз. Бул башталышы. Эми мактап чыгабыз. Еще туугандарына чейин барып туугандардын бизнестерин да жана текшерип көрүп атышат. Бирок эч нерсе таппай келип атышат го. Ташиевти эми мактайбыз берсе. Ошо Бакиевдер каржылап, кун катары, материалдык, моралдык компенсация катары бизге ушу фабриканы салып берди. Садик менен 220 балага, анан мына фабрикабыз почти 400 адамга 320 адам жашап иштей алат ушул фабрикабызга. Жетим жесир калган балдарга, оор жаракаттарга келечекте чоң жардам болот. Эми мындай швейный цех Кыргызстанда жок, эч кимде. Мен өзүм көрүп алып азыр таң калып отурам мына. Машинкалары, акыркы модель, анан Өзбекстанда эле бар эле жанагындай эме кылып берет го сразу. Закройщик. Жакшы болуп туруп болсун. Бала бакчасы менен. Локациясы жакшы жерде. Я Ош базары билесиңер, көчкү. Августка чейин көчүрөбүз. Ош базары буякта. Ар жак автовокзал, бияк аэропорт, шаар чоңойду да. Могу куттан билден комната алсак жакшы. Эми баягы болсо дейбиз. Болсо иштете албай калган учурларыбыз да көп. Ошон үчүн эми ушуну жакшынакай кылып ынтымактуу кылып иштетип кеткиле. Ким сен башында жүргөсүң? Ооба. Уже бүтүрүп берген турбайбы? Сөзүнө туруптур да. Мен жер бөлүп бергем. Биринчи башында 50 сотук жетет деген. 50 сотук дегенсиңер өзүңөргө. 50 сотук бөлүп берсем, жок, жетпей калды. 1 гектар бер дедиңер. 50 сотук кошуп берди. Андан дагы келдиңер, дагы жетпей калды. Бир жети мына 2 гектар жер берди башында. Мен башында ойлодум, ай салбайт го деп. А бүгүн көрүп отурам, салып Азыр 300 канча миң доллар берди, 100 миң доллар Сулейман Салман дополнительно То есть оборотуңарга да барбы? бар 100 миң доллар.
Анан эми жакшы иштеп кеткиле дегеним, биз кыргыздар адатыбыз бар эмеспи? Ооба. Баягы туруп калса талашып, анан кийин муну алып туруп ордуна муну коебуз деген бир ушундай бир кичине адатыбыз бар да. Ошону Ал жоюлуп келе атпайбы? эми жакшы менеджерди коюп алышыңар керек. Жакшы менеджер сырттанбы, өз ичиңерденби. Анан эң негизгиси ынтымагыңар болуш керек. Ынтымак болсо, анан ошол жерде ырысык болот. Эгер ынтымагыңар ыдырап болсо, могуну 5 жылдагы жок кылат.